Ассаламу алейкум. Алам Кабар каналынын катталуучулары, амансыздарбы? Бүгүн сиздер менен чогуу Бишкек шаары Токтогул көчөсүндө сатылуучу жер тамды сиздерге тартуу кылабыз. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Сиздерге сатуучу бүт барын көрсөтүп берет. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Бишкектен үй сатылат. Дареги болсо Моорики көчө, Тоголук Молдо көчөсү. Тоголук Молдо көчөсү. Тети турган светофор Васильева көчөсү. Ал эми биягынан караганда тетиякта турган тетиги светофор Щербакова көчөсү болот. Мындай Алтайский деген переулок бар. Ушу Алтайский переулоктон түз барып 100 метрдей түз барып оңго кайрылабыз. Мына Тоголук Молдодон 100 метрдей бери көздөй келгенден кийин биякта мындай көчө бар. Оңго кайрылганда бул жерде Минблакский деген переулок. Ушу менен тетиги машинаны көздөй басабыз 20 метрдей. Мына 20 метр басып келгенден кийин кайра мындай болгон көчө бар. Тетиги знак турган жер Орозбекова көчөсү болот. Ошондон биякты караганда эле мынакей сатыла турган там тетиги көк дарбаза. Дарбазадан киребиз. Кеген оң жагында бул жерде ажаткана канализацияга кошулган, центральный канализация бар. Ал эми үйдүн кире бериш жагы болсо мындай келип анан үйгө киребиз. Бул жерден киребиз. Киргенден кийин сол жакка кайрылсак, жери бир комнат, кичинекей комнат. Оң жагына кайрылсак, биягында кухня, ызык суу, мустак суу бар. Печка болсо от менен, газ бар үйдө. Газ бар, канализация бар. Бияна киргенде, түз киргенде негизи бир комнат, эки комнат бар. Биянда зал, анан биянда бир комнат. Азыр биз бияны бүтүп, ар жагына жарымына квартирант киргизип койгонбуз. Келип бияна сол жагына карай турган болсок, биягы өзүнчө бир комната. Оң жагында кайна мындай бир комната бар. Мына эшикке чыктык. Эшикке чыккандан кийин бияк жагында отункана. Биягында болсо баня бар. Түзсө болот. Биягында бир комнат склад. Бияктагы чеги. Мына ушул жерге чейин чеги. Участок общий 3-2, 3-2. Документтерден тех паспорту бар. Жана кайтып аткан кире бериште 2 комнатты бөлгөнгө биягынан эшик чыгарып, биягын квартиранттарга жашашат. Биягында кайра биягына айлана турган болсок, бияк жагы мындай. Отдельный проход, биягында өзүнчө чыгып кете турган. Мынакей. Мынакей көчөбүз. Ушундай общий 56 квадрат метр.
центральный канализация, газ, свет, суу, муздак суу бар. Баасы болсо, баасын 22 000 сурап жатабыз. Анан дагы анча мынча сүйлөшөбүз. Ушундай. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге сатуучу бүт баарын эле көрсөтүп түшүндүрүп чыкты. Андыктан шашылыңыздар. Эгер кимде ким Бишкек шаарынан үй издеген болсо, мына ушул үйдү алып калышына биз сунуштайт элек. Андыктан шашылыңыздар урматтуу көрүүчүлөр. Эми кезекте сиздерге көрсөтүүчү шайманга бере турган болсок, бул трактордун кошу жер айдоочу шайманы Жалал Абад областы Базар Коргон районуна караштуу айылдардын биринде. Эгер сиздерге мына ушундай тракторга кош издеген болсоңуздар, экрандагы номерге чалып байланышсаңыздар болот. 4 корпустуу чоң ушундай кош сатылат урматтуу көрүүчүлөр. Эгер керек болгон болсо чалыңыздар, алыңыздар. Менимче издеген биздин көрүүчүлөр дагы чыгып калар. Кийинки сиздерге көрсөтүүчү унааларыбыз бар урматтуу көрүүчүлөр. Бул Mercedes-Benz 124 кузовтогу универсал. Каракулжа жергесинде. Объему 3, дизель, 6 цилиндр, турбина. Жылы 91-жылы чыгарылган. Жылына карай турган болсок, аябай жакшы эле абалда экен. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Дизель 124 кузов, аябай жакшы унаалардын бири. Бышык унаалар, кыймылдаткычтарды простой болот. Эгер жаккан болсо номерге чалып байланышыңыздар, толук маалымат алып алсаңыздар болот. Баасын 100 000 деп айтылыш баасы болуп жатат. Андан кийинки уна ошол эле уна Mercedes-Benz 124 кузов универсал 89-жылы чыгарылган. Мунун баасы 150 000 кеми бар деп турат. Бензин 2-3 объем. Унанын дарегин сурай турган болсоңуздар, Ош областы Кара Суу районуна келсеңиздер табасыздар урматтуу көрүүчүлөр. Ар дайым биз менен чогуу болуп туруңуздар.